Assalamu алейкум биздин көрөрмандар. Бул алтын факт берүүсү. Өзгөчө өнүгүүнү калагандар үчүн өзгөчө теле берүү. Бүгүн сиздер үчүн жаныбарлардын алтын фактылары тууралуу айтып бермекчибиз. Эмне үчүн акча чогулткан кутуча чочконун формасында? Чочко формасындагы акча чогултуучу кутучаны орто кылымдарда эле Англияда пайда болгон. Бул үй буюмун эң жөнөкөй кызгылт көрөң түстөгү ылайдан жасашкан. Тактап айтканда орусча оранжевый өң келип чыккан. Бул өңдү англисче пик деп аташкан. Дагы бир пик деген сөз чочко деген котормону берет. Ылай идиш, ылай кутуча, ылай чочко деп жүрүп, эң аягында свинка деген сөз келип чыккан. Свинка деген кутуча Англиядан 19-кылымдан баштап салт болуп башка өлкөлөргө тарап кеткен. Мына ошондуктан биз акча чогултуучу свинканы алып калган экенбиз. Фламинго эмне себептен бир буттап турат? Фламинголор өзгөчө бир бутуна туруп уктап же эс алгандыгы менен белгилүү. Буга орнитологдор ар кандай түшүндүрмөлөрдү берип келишет. Бир орнитологдор бутун бүгүп алып муздап кетүүдөн сактаса, экинчилери бутунун талуусун кезек-кезеги менен алмаштырып турушат дешкен. Дагы бир аныктама бар. Фламинголор өзгөчө бир буттап турган кезде бут булчуңдарына күч келбейт экен. Төөлөр эмне себептен түкүрөт? Төөнүн түкүрүгү бул каршылашын коркутуу элементи болуп эсептелет. Айрыкча эркек төөлөрүнүн арасында конфликтте төөө бири-бирин жеңилдиң деген белгини бергизет. Күч колдонбой, травма бербей, травма албай туруп, бири-бирине жеңилүү ызасын таптырат. Үй жаныбары болгондон баштап, төөлөр дагы адам менен болгон конфликтте бул кыялындагы көргөзө баштаган. Айрыкча тааныш эмес, коркунучтуу же кыжырды келтирген кишиге дагы төөө түкүрүп жооп берет экен. Мышыкка быдырала тилдин кандай кереги бар? Быдырла тил дээрлик бардык сүт эмүүчүлөрдө бар. Бул эң кичинекей жип сымал, мүйүз сымал эпителияден турган майда мүйүзчүлөр. Бул майда мүйүзчүлөр механикалык рецепторлордун кызматын аткарат. Чайналган тамакты андан ары түртүүгө, жалаган суусундугун кармап турууга жана ошондой эле жумшак тамакты катмары менен сүртүп жегенге ылайыкташкан. Эмне себептен тооктун жумурткасы ак жана күрөң түстө болот? Жумуртканын түсү тукум куучу белги. Тооктордун жана үй канаттуулардын жумурткасынын түсү породасына көз каранды. Лигор породасындагы тооктор ак жумуртка тууса, ал эми Виандот породасындагылар кызыл күрөң жумурткаларды тууйт. Жана ошондой эле көк түстөгү да жумурткалар болот. Бул айрыкча Түштүк Америкадагы Араукана породасына таандык. Эмне себептен төөлөрдө бирөөсүндө эки өркөч, ал эми бирөөсүндө бир өркөч? Бул эки түр өзгөчө денесинин пропорциясы жана узун жүндөрү менен айырмаланып турат. Экөөнү тең эмбрион стадиясында эки өркөч тең болот экен. Болгону бир өркөчтүн ар, эки өркөчтүн ордуна бир өркөч өсүп чыгат экен. Жана ошондой эле Дарвиндин аныктамасы боюнча эки өркөчтүү төөлөр эски төөлөр болсо, бир өркөчтүү төөлөр жаңы же кийинки төөө болуп эсептелинет экен. Эмнеге ит тилин чыгара берет? Иттин жаагы ачылып, тилин сунуп турганын көрсөңүз, автомобилдин радиаторун аткарып турган функциянын окшоштугуна барабар. Иттин денесинде тер бездери аз болгондуктан, болгону бутунда жана манжылардын арасында гана болот. Андыктан денесинин температурасун түшүрүш үчүн ит сууланган тилин чыгарып, аны өпкө аркылуу ишке ашырат. Шилекейге сууланган тилин сыртка чыгарып, денесиндеги нымдуулукту эффективдүү чыгарууга түрткү берет. Андыктан итке мурундук тандап жаткан кезде ит оозун ачып шилекейин чыгарып, денесиндеги температураны түшүргөнгө ылайыктуусун тандаш керек. Эмне себептен хамяк айланма дөңгөлөктө сааттап жүгүрө берет? Табиятынан хамяктар эркин жүрүүгө ылайыкташкан. Жаратылышта тыйынчычкан, хамяк, крысалар сыяктуу башка кемирүүчүлөр дагы территориясында жүгүрүп жүрүүгө ылайыкташкан. Узакка созулган кыймыл булардын жашоосундагы өзгөчө талабы болуп калган. Клеткадагы айланма дөңгөлөк булардын моокунун өзгөчө кандырып турат экен. Эмнеге көгүчкөн катуу келаткан унаадан жетейин же сүзөйүн деп калган учурда учуп кетет? Тактап айтканда, акыркы секундда калганда. Көгүчкөн адамга караганда визуалдык маалыматты ылдамыраак өткөрөт экен. Эгерде сиз экран алдындагы көгүчкөн болуп, биз көрүп турган 1 секунддун ичиндеги 24 секундда алар үчүн жөн гана слайд презентация болуп калат экен. Кыймылдын иллюзиясын түзүү үчүн көгүчкөн үчүн 1 секундада 75 кадрды өткөрөт экен. Ошондуктан көгүчкөндөр аларды көзгө келаткан унааны эң жакын калган кезде ички болжоосу менен туюп, 1 секундда калгандан учуп кетет экен. Биздин көрүнүш көгүчкөндөр үчүн эң жай болуп эсептелинет экен. Эмне себептен киттер фонтан аттырат? Кит сүт эмүүчү жаныбар болгондуктан ал өпкөсү менен дем алат. Дем алуу тешиктери баш жагында болгондуктан аны клапандары башкарып турат. Сууга чуңкуган кезде клапандар жабылып, дем чыгарган кезде клапандар ачылып, түтүкчөдөгү анча-мынча суулар фонтан же пар болуп чыгат экен. Бүгүн сиздерге жаныбарлар тууралуу факттарды айттык. Кийинкисине кайсы темадагы факттарды тандайсыз, кааласаңыздар астына комментарий калтырыңыздар. Сөзсүз түрдө биздин каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Акылыбызды өнүктүрөлү.